Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча 5-класс материалында берилген нумизматика деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Алгач эле силердин үй тапшырмаңарды текшерүү максатында дал келтиргиле тапшырмасы берилген. Ал жерде белгилүү жазуучулар жана алардын чыгармалары көрсөтүлгөн. Дал келтирүү үчүн 10 секунд убакыт берилет. Азаматсыңар балдар. Түркий тилдер сөз жыйнагы бул Махмуд Кашкаринин чыгармасы болуп эсептелинет. Жусуп Баласагындын Кут алчу билим чыгармасы болуп эсептелет. Экинчи тапшырма сүрөттөрдүн аталышын тапкыла деп турат. Бул жерде сүрөттөрдө жазуулардын сүрөттөрү турат. Алардын аталышын табышыбыз керек экен. Албетте биринчи сүрөттөгү бул байыркы руна сымал жазуулар болуп эсептелинет. Ал эми экинчи сүрөттөгү байыркы Финикия жазуусу болуп эсептелинет. Акыркы сүрөттөгү жазуу бул байыркы Шумер шынаа клинопистик жазуу болуп эсептелинет. Сабактын максаты кыргыздар колдонгон тыйындар жана нумизматика илими боюнча маалымат алышат. Тыйындардын ички түзүлүшүн аныктап бере алышат. Байыркы тыйындардын тарыхты изилдөөдө ролу зор экенин билишет. Нумизматика жөнүндө түшүнүк. Нумизматика латын тилинен которгондо тыйын, монета дегенди түшүндүрөт. Нумизматика акча системасын жана анын тарыхый доорлордогу өнүгүү процессин талдайт. Ошондой эле кагаз акчаларды, биотистика, медалдарды, ордендерди, жетондорду, значокторду фалеристикада изилдейт. Бул эки илим дагы нумизматиканын тармагы болуп эсептелинет. Нумизматика илимде атайын кабыл алынган терминдер да колдонулат. Мисалы, аверс тыйындын бет маңдай жагы. Адатта тыйынды чыгарган мамлекеттин герби же мамлекет башчысынын портрети түшүрүлөт. Реверс тыйындын арткы бети. Адатта тыйындын баасы номинал түшүрүлөт. Гурт тыйындын кыры. Жылмакай сүрөт же жазуу түшүрүлүп жасалма тыйын чыгарууну татаалдантат. Легенда тыйындагы жазуу номинал болсо, тыйындын белгиленген баасы болуп эсептелинет. Бул илимди 18-кылымдын экинчи жарымында австриялык окумуштуусу нумизмат Эккель негиздеген. Археологиялык эстеликтердин жашын аныктоодо нумизматикалык табылгалардын мааниси өтө зор. Акчанын пайда болушу. Азыркы жашоону акча тыйынсыз элестетүү эч мүмкүн эмес. Акча бул жүгүртүлүүгө керектелүүчү каражат. Акчасыз дүкөнгө барып нан сатып ала албайсың.
Автобуска түшүп калганда жериңе жете албайсың. Бүгүнкү күндө калем, дептер, китеп-кап, кийим-кече алууга сөзсүз түрдө акча керектелет. Акча жүгүртүү жана төлөм каражаттарынын милдетин аткарат. Акча, башкача айтканда, товар сатып акча аласың же акча берип товар аласың. Ошондой эле адамдын эмгегинен жаралган бардык буюмдарга, азык-түлүктөргө жана тейлөө иштерине акча төлөйсүң. Байыркы заманда адамдар өздөрүнө керектүү буюмдарды айырбаштап күн көрүп келишкен. Айрым уруулар жашаган аймакта туз чыкса, экинчи бир уруу жашаган жер дыйканчылыкка ыңгайлуу болуп, эгин мол болгон. Алар аны бири-бири менен алмаштырып алышчу. Акырындык менен буюмдардын баасы, мал, металл куралдар, кымбат баалуу аң-терийлер, дан, туз, пилдин сөөгү, үлүлдүн кабыгы менен аныкталып, соода-саттык кылышкан. Бара-бара айрым буюмдардын баалуулугу артат. Ага тең келген буюмдар талап кылына баштайт да, тыйын чыгаруу зарылдыгы келип чыгат. Соода-саттык өнүккөн сайын адамдар акча бирдиги катары ар кандай көлөмдөгү куйма металлдарды — жез, коло, темир, күмүш, алтын — пайдаланышкан. Ошол учурда металл аз өндүрүлүп, жогору бааланган. Кийинчерээк тыйындардын кичинекей бөлүкчөлөрүнө атайын белгилер, жазуулар, сүрөттөр чегерилет. Андай белгилер аркылуу акчаны айырмалоо жеңил болгон. Биздин заманга чейин 8-кылымдын аягы, 7-кылымдын башында Лидия жана Грецияда алгачкы жолу тыйын чегилген. Бирок металл тыйындар оор келип, көп орун ээлеген. 910-жылы дүйнөдө биринчи жолу Кытайда кагаз акча басып чыгарылган. 17-кылымдан баштап кагаз акчаларды басып чыгаруу Европанын бардык өлкөлөрүндө, анын ичинде Россияда 1769-жылдан баштап кеңири тараган. Тыйын өткөн доор жөнүндө маалымат берет. Тыйын бетиндеги жазуулар, белгилер ошол аймакта жашаган элдердин жашоо турмушу, анын башкаруучулары, соода-саттык мамилелери жөнүндө маалымдаган. Тыйын бетиндеги имараттардын сүрөттөрүн карап, миңдеген жыл мурда курулган курулуштарды калыбына келтирүүгө болоору аныкталган. Мисалы, Рим империясынын бир тыйынында Афина Акрополунун фонунда Дионис театры тартылган.
Археологдор Акрополь дөңсөөсүн изилдеп жатышканда тыйындагы сүрөткө үңүлөк карашкан. Алар имараттар дөңсөөдө кандай жайгаштырылганын, Дионис театрын кайсы жерден издеш керектигин тыйындагы сүрөттөн улам болжошкон. Алар тыйындагы сүрөт аркылуу эстеликтин калдыгын таап, байыркы театрдын имаратын калыбына келтиришкен. Түрдүү элдердин байыркы тыйындары. 18-кылымга чейин Индия океанынын жээктеринде товар алмашуу катары каури үлүлдөрү кызмат кылган. Ошондой эле Тынч океанынын Яп аралында таш тыйындар фаи акча катары колдонулган. Меланезияда акуланын тиши акча ордуна жүгүртүлгөн. Түндүк америкалык индейлер вампун үлүл кабыгынан тизилип жасалган куруларын пайдаланышкан. Африкада пилдин сөөгү, Монголияда такта чай акчанын милдетин аткарган. Ал эми байыркы кыргыздарда тыйынчычкандын териси товар сатып алууда керектелген. Банктардын пайда болушу. Алыскы өлкөлөргө соода сатык жүргүзгөн бай көпөстөргө металл тыйындарын алып жүрүү коркунучтуу да, ыңгайсыз да болгон. Аны кайсы жерге катса да кол салган каракчылар менен талоончулар дароо таап алышкан. Адамдар мындай абалдан чыгуунун жолун издеп, алтынды банкка сактоого өтүшкөн. Жолго чыкканда банкта сакталып турган алтындын наркы жазылган тилкатты алтын ордуна документ катары көрсөтүшкөн. Натыйжада акча байлыгын сактоонун ишенимдүү ыкмасы катары банк кызматы пайда болгон. 1157-жылы дүйнөдө биринчи жолу менчик банк герцог Виталис тарабынан Венецияда негизделген. Анын негизинде 13-15 кылымдарда жаңы банктар пайда болгон. Азыркы мезгилде банк кызматы дүйнөдө, анын ичинен Кыргызстанда да жакшы өнүккөн. Мына балдар, силерге атайын үй тапшырмасы берилет. Сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө, өзүңөрдү текшергиле, ойлонгула жана талкуулагыла деген тапшырмалар окуу китебиндеги 37-бетте көрсөтүлгөн. Мына ушул тапшырмаларды аткарабыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.